Мечітте бешим намазы башталарга жакын 1-2 мүнөт калганда кечигип кирсе, сүннөт намазын сөзсүз окуу керек болобу? Эгер сүннөт намазын окуганга парыз намазы окулуп бүтүү коркунучу болсо кандай болот? Караңыз, эгерде келдиңиз да, мисалы багымдатты айтып берейин. Имам окуп атат да. Эгерде 1 рекетке үлгүргөнгө сизде ишеним болсо, акыркы сапта окуңуз 2 рекет сүннөттү кыскараак келип туруп кошулуңуз. Эгерде жетпей калам десеңиз, сразу эле келип кошула бериңиз имамга. Фарызды окуп алыңыз имам менен, бирок кайра сүннөттүн казасын окубайсыз. Эгерде сиз келип калсаңыз пешим намазга, имам башталып окуп баштап кетти. Болду, келип эле сразу эле кошуласыз. 4 рекет сүннөттү окубайсыз. Келип кошуласыз, фарызды окуйсуз, фарызды бүткөндөн кийин 2 рекет сүннөт окуп, андан кийин мурунку калып кеткен 4 рекетти окуп коесуз. Макулбу? 2 рекет окуп Аллаху акбар деп сүннөт окуп аттыңыздар, бул жакта комат башталып кетти. Сиз бир дагы рүкү кыла элексиз да, ошого чейин комат башталып кетти. Турган бойдон салам бересиз дагы, намазга, фарызга кошуласыз. Эгерде рүкү кылып алган болсоңуз, анда 2 рекет окуп салам бериңиз, анан кошуласыз буяка. Эгерде 3 рекет окуп алган болсоңуз, 4-тү толуктап, анан кошуласыз фарызга.